Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер биздин толкунга кошулгандарыңызга биз өтө кубанычтуубуз. Жана силерден келген каттарга, телефон чалууларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн биз жакшы тамактануунун кубанычы деген тема менен тамак аш жана туура тамактануу тууралуу радио берүүбүздүн сериясын аяктайбыз. Программабыздын экинчи бөлүгүндө сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Жана сөз ислам дини жөнүндө болот. Анда эмесе кечиңиздер куунак болсун. Биздин өткөн берүүлөрүбүздөн сиздер туура тамактануу жөнүндө көп пайдалуу нерселерди билдиңиздер. Бүгүн акыркы тема жана ал эң кызыктуу. Биз тамактануунун режими, тамак жасоонун техникасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Тамактануу жөнүндө аңгемебизди улантабыз. Мен бул аңгемеге темада ойлоп таптым. Жакшы тамак жанга кубат. Адамдын денеси суктанып карай турган искусство чыгармасы гана эмес, ал дайыма кыймылда болгон бүтүндөй өзүнчө бир симфония. Тооратта айтылган дөөт падыша качандыр бир убакта минтип айткан экен. Сени даңктайм Кудайым, анткени мен эң сонун жаралгам. Сенин кылган иштериң эң сонун, жана менин жүрөгүм муну толугу менен түшүнөт. Адамдын бүт денеси кыймылда болот. Клеткалар өлсө, аларды башкалары алмаштырат. Биздин денебиз бул бир калыпта катып калган статуя эмес, бул дайыма алмашылып турган жашоо фонтаны. Көптөгөн клеткалар бир нече күндөн кийин кайрадан жаңы клеткалар менен алмашып турат. Ал эми кызыл кан денечилеринде болсо, секундасына миллиондогон сандагы клеткалар өлүп жана кайра жаралып турат. Жашоо убакыт менен өлчөнөт. Жана биз ар жыл өткөн сайын анча-мынча картайганыбыз болбосо, мурункудай эле көрүнөбүз. Ошондой болсо да, биз бир нече жыл сайын денебизди жаңыртып турабыз. Болгону 7 жылдын эле ичинде биздин денебиз толугу менен алмаштырылат. Жана бул керемет биздин тамактануубузга, ошондой эле бул тамактарды биздин денебиз кандай иштетип жаткандыгына байланыштуу болот. Тамак биздин денебиздин түзүлүшүнө гана жооптуу болбостон, жана дагы кислород менен бирдикте ал биздин денебизге эң керек болгон энергиянын булагы да болуп калат. Өткөн берүүбүздө биз туура жана таза тамактануу тууралуу, өсүмдүк тамактарынын касиеттери, өзгөчөлүктөрү жөнүндө көп эле айтып өттүк. Мындан тышкары, тамак бизге дагы денебизди түзүү үчүн жана жашоо энергиясын алуу үчүн керек. Бирок тамак бизге кубаныч дагы алып келиши керек. Ошондуктан тамагыңарды бат-бат сугунуп жиберүүгө шашылбагыла. Белгилүү жазуучу Елена Уайт өзүнүн тамак жана тамактануу тууралуу кеңештер деген китебинде минтип жазган. Тамактанып жаткан учурда бардык түйшүктөрдү жана убарачыл оюңарды четке таштагыла. Шашпай, берилип, Кудайдын берген жакшылыктарына ыраазычылык билдирүү менен жегиле. Эгер силер тамакты жогорку сапаттуу азыктардан жасап, бирок аны көңүлүңөр келбей, кыжырланып туруп жасасаңар, ал тамак силерге ден соолук алып келбейт. Муну унутпагыла. Дайыма эртең мененки тамакты жакшы баштагыла. Көпчүлүк адамдар эртең менен тамактанышпайт. Же жөн гана чай менен нан жеп алышат. Балдар мектепке көбүнчө ачка бойдон келишет. Эртең мененки тамакка мындай мамиле кылуу баш ооруга, чарчагандыкка жана туталанууга алып келет. Ал эми эртең мененки жакшы тамак деген эмне? Тамактанууга 20 мүнөт калганда 2 стакан таза, тундурулган суу ичиш керек. Андан кийин сууга акшактан каша жасагыла. Эгерде кечинде жууп коюп, андан кийин тартылган буудайдан каша жасасаңар, андан бетер жакшы. Мындай буудайдан жасалган каша пайдалуу да, сиңимдүү да болот. Япондук диетолог Азава өзүнүн бир китебинде
10 күн бою каша менен тамактануу эң оорукчан денени да жаңыртууга жөндөмдүү деп жазган. Ошентип эртең мененки тамак каша, кесек тартылган ундан жасалган кара нан, 2 алма же башка жемиштер. Мындай тамактануу силерге түшкө чейин энергия, ишмердүүлүк алып келет. Дагы бир жакшы тамак жаңгак, мейиз, кургатылган өрүк, бал жана кабыгы менен аралаштырылган 2 лимондун аралашмасы. Бул аралашма мурдатан даярдалып, муздаткычта сакталышы керек. Бул аралашманы нанга сүйкөп жеп, артынан чөптөн демделген таттуусу жок 1 стакан чай ичсе болот. Эмне үчүн көп адамдар эртең менен тамак ичкиси келбейт? Анткени алар кечинде тоюп алып жатышат да, ашказан түнү бою иштеп чыгат. Ал аз келгенсип, кеч жатып, эртең менен тургусу келбей калат. Мына ушундан шашкалактоо, туталануу келип чыгат дагы, бул адам күнү бою өзүн жаман сезет. Эгер биз ден соолукта, көңүлүбүз куунак, ишке жөндөмдүү болгубуз келсе, анда мындай маанайдын сыры төмөнкүдөй. 1 же 2 стакан суу сиздин ашказаныңызды тазалап, жууйт. 10 мүнөттүк физкультура же тез басуу канды чуркатат. Душ же муздак суу менен сүртүнүү денени сергитет. Андан кийин жөнөкөй эртең мененки тамагыңарды ичкиле. Мындай таң силерге жакшы көңүлдүү, ишенимдүүлүктүү жана туруктуу энергияны берет. Эртең менен эрте турган адам өзгөчө артыкчылыкка ээ болот. Ал күнү бою сергек жүрөт. Сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир нече пайдалуу кеңештерге бургум келет. Өтө бышып кеткен жемиштерди жана чирип бараткан жашылчаларды тамакка колдонбогула. Эч качан көгөрүп бараткан жаңгакты жана ачуу тартып бараткан майды пайдаланбагыла. Алардын ичинде рак оорусун пайда кылуучу канцероген бар. Азык түлүктөрдү муздаткычта, кургак жерлерде жана бир аз гана убакыт сактагыла. Тамакты бир жегенде кылып гана даярдагыла. Анткени муздак жерде сакталган болсо дагы, баары бир тамак бузулуп, пайдасын жоготот. Экинчи жолу ысытканда ал бузулмак түгүл ирип кетет. Бир отурганда 3 же 4 түрлүү гана тамак жегиле. Эгер дароо эле жашылча жемиштерди жеп алсаңар, ага кошумча дагы майлар, белоктор жана углеводдор баары чогулуп, ашказанга оордук алып келет. Мындан тышкары, мындай тамактануу ачыгандыкты алып келет да чарчагандык пайда болот. Таттуу жемиштерди башка нерсе менен кошпой жесе сиңиримдүү болот. Кымбаттуу достор, түшкү тамакты ашыра ичүүдөн өзүңөрдү сактагыла. Кечки тамак уктаардан 4 саат мурун жана жеңил жана сиңиримдүү болуш керек. Дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Эртең менен эрте туруп, кечинде эрте жаткан адам дайыма сергек болот. Мен сиздерге баарыбыз жакшы көргөн чай тууралуу дагы бир аз айтып кетким келет. Кара чайдын бардык түрлөрүндө кофеин бар. Мисалы, бир чыны чайда 1 таблетка кофеин бар. Ал эми кофедеги кофеин денебизге зыян келтирет. Мисалы алсак, чай демдеген кичинекей чайнеңерди көпкө чейин жуубай койгулачы, анын ичи карарып кетет. Так ушул сыяктуу эле биз чайды капкара демдеп көп ичсек, аш сиңирүүчү системаларыбыз дагы карарып кетет. Мына ошондуктан ичегилердин капталдарын кара булган ичпаса. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден болсо, мен жогоруда айтып өткөндөй, кофеин кээ бир оорулардын күчөп кетишине түрткү берет. Мындан тышкары, жана бул өтө маанилүү, өзүнүн дүүлүктүргүч касиетинин натыйжасында кофе менен чай денебиздин чыныгы абалын жашырып турат. Эми көк чай тууралуу дагы азыраак айтып берейин. Көк чай дарылоочу касиетке ээ. Ал кан тамырларын бекемдейт жана анда С витамини көп. Көк чай суусунду кандырып, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ошондуктан көк чай ичкиле жана кандай суюктук болсо дагы аны тамактангандан 1 саат кийин ичиш керектигин унутпагыла. Көк чайдан тышкары дагы дары чөптөрдөн демделген чайлар абдан пайдалуу.
Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Эгер сиз биздин толкунга жаңыдан эле кошулсаңыз, анда сизди достуу болгонубузга биз өтө кубанычтуубуз. Ошондой эле биздин туруктуу радио угуучуларыбызга дагы бир жолу салам айтабыз. Азыр сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз жана сөз ислам дини жөнүндө болмок. Кымбаттуу достор, бүгүнкү биздин аңгемебиз ислам динине арналат. Ислам биздин эранын 7-кылымында пайда болгон. Бул араб сөзү Кудайга кайрылуу дегенди түшүндүрөт. Ислам динин туткан адамдарды мусулмандар деп аташат. Бул дагы Кудайга баш ийүү дегенди билдирген араб сөзү. Мен өзүмдүн жердештерим менен, жаштар менен көп аңгемелешип, алардан Кудайга ишенесиңерби деп сураганымда, дээрлик бардыгы тең албетте деп жооп беришет. Кайсы динге ишенесиңер деп сурайм. Мен мусулманмын да дешет. Биз андан ары сүйлөшүп, анан мен дагы минтип сурайм. Мусулман деген сөз эмнени түшүндүрөт? Силер кандай деп ойлойсуңар? Мусулман деген кандай болуш керек? Ал эмне кылыш керек? Жаш жигит тамекисин чегип бүтүп мындай деди. Булар динге ишенген, 5 маал Кудайга сыйынып намаз окуган кишилер. Бирок мындайлар өтө аз. Көбүнчө молдолор гана сыйынат. Мен дагы сыйынбайм. Мунун мага кереги жок. А сен Куран китебин окуйсуңбу деп сурайм. Коюңузчу, ал адат менде жок. Аны окуган күндө да мен түшүнбөйм дешет. Кымбаттуу досторум, эгер силер биздин өткөн программаларыбыздан Кудайдын бар экендигин далилдеген берүүлөрүбүздү уккан болсоңор, жана эгер силер чыныгы мусулман болгуңар келсе, анда биз силерге жардам берүүнү абдан каалайбыз. Ошентип чыныгы мусулман ишенимдин 5 баскычына ишенет жана жакшы иштерди жасайт. Бул кайсы баскычтар? Биринчи баскычы Кудайга ишенүү. Ишенүү жөнүндө Куран эмне деп айтат? 4-сүрөнү окуйлу. Чындыгында Кудайга ишенбей, Алла Тааланын ак жолунан четтегендер абдан жаңылгандар. Чындыгында Кудайга ишенбей, ак жолдон таягандарды Алла Таала кечирбейт дагы, туура жолго салбайт. Аларды түбөлүк кыйнала турган жолго алып барат. Алла үчүн бул түккө да турбайт. О пенделер, силерге чыныгы Кудайдан элчи келип олтурат. Кудайга ишенгиле. Өзүңөргө сооп, ишенбесеңер дагы баары бир асмандагы менен жердегилер бир Аллага таандык. Акыйкатта Алла Таала биларман да акылман. Ар бир мусулмандын кудуреттүү Кудайдын бардыгына ишеничи, Кудайга болгон ишенимдин мааниси. Кудай түбөлүктүү жана анын башталышы да, бүтүшү да жок. Ал тирүү жана өлбөйт. Ал жоголгон эмес, жана дагы жоголбойт. Ага окшогон эч ким жок. Кудай кудуреттүү, жакшылыкты көздөйт, жамандыкты жек көрөт. Дүйнөдөгүнүн бардыгы ага баш ийет. Анын эркисиз, анын көз жаздымынын астында эч нерсе болбойт. Ал бардыгын бийлейт жана өзүнүн жараткандарын коргойт. Жалгыз гана жараткан ал дүйнөдөгү болгондордун бардыгын, анын ичинде адамды да Кудай жараткан. Ал жалгыз, чыныгы падыша, Малик арабча айтылганда, жана сот арабча хакам. Кудай адамдарга алардын жакшы иштери үчүн да кылган күнөөлөр үчүн да тиешесин берет. Ошону менен бирге
Адамдарга Кудай ырайымдуу, кайрымдуу жана баардыгын кечирет. Кудайдын баардык касиеттери түбөлүктүү жана тирүү жандардын касиеттерине окшобойт. Анын билгендери адамдардыкына окшобойт. Анын угуусу адамдыкына окшобойт. Анын көрүүсү адамдыкындай эмес. Анын сүйүүсү, анын жакшылыгы жана анын ачуусу адамдардын сүйүүсүнө, жакшылыгына жана ачуусуна окшобойт. Кудай өзгөрбөйт жана мезгил да аны өзгөртпөйт. Жогоруда айтылгандардын баардыгы Кудай баардык кемтиксиз сапаттарга ээ экендигин жана эч бир тескери сапаттары жок экендигин жыйынтыктайт. Экинчи баскычы периштелерге ишенүү. Ал жөнүндө Куран эмне деп айтат? 35-сүрөдө айтылган: Аллага даңк, асмандын, жердин эгедери, өзүнө элчи чыккан периштелерде 2ден, 3дөн, 4дөн жана көптөн канаты бар. Ал каалаганын аткармай адаты бар. Алла Таала ар нерсеге кудуреттүү. О инсандар, Алланын ырайымын эстегиле. Алладан башка бир ааламды жараткан барбы? Ал силерге асмандан да, жерден да рызкы чачат. Периштелерге ишенүүнүн мааниси ар бир мусулмандын периштелердин бардыгына ишенүүсүндө турат. Периштелер булар Кудайдын ардактуу, урматтуу кызматчылары, анын эркин аткаруучулар. Алар ичпейт, жебейт жана жынысы жок. Алар назик денелүү, алар асманда жашашат. Кудайдын тагын курчашып, аны даңктап ырдашат. Алардын күнөөсү жок жана ынтаалык менен ага баш ийишет. Алар жерге түшүп, такыба адамдарды коргошот. Адамдардын кылган иштерине көз салышып, алардын жасаган иштерин жазып алышат. Периштелер сотко жана жазалоого катышат. Алардын эсебин Кудайдан башка эч ким билбейт. Ыйык китептерде бузулган периштенин аты көп айтылат. Анын аты Иблис же шайтан. Ал Кудайдын душманы болуп калды жана асмандан жерге кулатылган. Ошондон бери ал динге ишенгендерди адаштырып келатат. Үчүнчү баскычы ыйык китептерге ишенүү. Бул жөнүндө биз силер менен биздин келерки берүүбүздө сүйлөшөбүз. Кудай аламдын эси, асман менен жерди өзүң жараттың. Улуу Кудай жанымдын эси, мени куткаргансың, сүйөмүн сени, даңа залайм сени. Улуу Кудай, ар бир жүрөк келип сага табынсын, даңа залайм сени. Жараткан Кудай, сүйгөн элиң келип сага табынсын. Улуу Кудай, кең пейил борукер, берекеңди төгүп ак бата бере көр. Улуу Кудай, ар бир жылыңда жаштарга акыл эс, ыйман бере көр. Касиетиң бийик, барынан улук,
табынамын сага жүрөгүмдү ачып эң чыдамдуу сүйүүң сулардан тунук меримиң төгөсүң кочагың жайып улуу Кудай кайрымдуусуң сен карыя атага байбиче апага улуу Кудай ден соолук бергөн узак жашап алар арабызда жүрсүн жараткан Кудайым элимди жалгачы жакшы жашоо болуп кубансын кыргызым жараткан Кудайым жеримди жалгачы жакшы жашоо болуп жыргасын кыргызым даңа салайм сени улуу Кудай ар бир жүрөк келип сага табынсын даңа салайм сени жараткан Кудай сүйгөн элиң келип сага табынсын Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.